Пушкин көчөсү Жалал Абад шаарынын негизги көчөлөрүнөн ошол эле учурда айдоочуларды да эң эле жүдөткөн жолдордун бири болчу. Аталган жолду оңдоп түзөө иштери башталды. Учурда асфальт сейрөө жумуштары жүрүп жатат. Бирок мында да кызык жагдай жаралды. Жарыяланган тендердин жыйынтыгы чыга элек. Ким же кайсы компания утаары белгисиз. Мындан да кызык жагдай бар. Бул мында иштеп жаткан жумушчулардын талашка түшүшү. 2019 жылы жыл айланбай жараксыз абалга келе баштаган жол минтеп 4 жылдан кийин бузулду. Көчөнү жаңылоого шаардык жол башкармалыгы 70 миллион сомго тендер жарыялаган. Тендердин порталы 19 майда. Тагыраагы эртең ачылат. Анда унаа жол канча каражатка курулат, ким утаары белгилүү болот. Ал эми жумушчулар талашка түштү дегенибиз мындай: жолду бузуп жаткандар Жагалмай аттуу жеке компаниянын кызматкерлери экенин билдиришти. Алардын ишмердүүлүгү асфальтты сыйрып эле чектелбейт. Жолдун курулушун толук аягына чейин чыгарарын айтышат. Бирок жергиликтүү бийлик бул пикирлерге кошулбайт. Бул биздин башкы конторубуз Каракөлдө, аты Жагалмай. Бүт эле биздин ошол пожарныйдан, деподон баштап темир жолго чейин жогору жактагы. Ошол жерге чейин тазалап, бир сыйра эски асфальттарды алып туруп, кайра жаңыдан асфальт басабыз. Техника жетишет. Маселен, мына азыр булар турбай, булардын үстүнө тегиздеп туруп, 2 кабат шагыл басылат. Майдасынан бир аз чоңураганан. Анан кийин үстүнөн аябай жакшылап таптап туруп асфальт. Алдагы 2 слой болот, 2 кабат болот. Билбейм, мэриянын адамдарынан келип кетип атышат. Gelip biz менен бир аз сүйлөшүп анан кетип атышат. Тендер бүт эле коет. Тендер 19-нд ачылат. Азыр өзүбүз иштеп атат. Ал жерден баягы тагынан баягы коммуналдый немери кеткен да. Газ кеткен, суу кеткен, канализация кеткен. Ошолорду азыр өзүбүз неме кылып эски нерселерди болсо алмаштырып атабыз. Сейрип бузуп азыр эми ошол ким тендерден утса ошого беребиз да, уткан компанияга. Тендер уткан компания демек асфальт бетин сыйрыган немесе кызматтык алдарга кирбей калабы? Жок, кирбей калат. Азыр ошондо иштеп аткан адамдар бардыгы сиздердин кызматкерлериңиздерби? Ооба. Бир жактан жалдап келдиңиздерби? Жок, өзүбүздүн кызматкерлер. Биз ошого чейин ким неме кыла турабыз, ошого чейин азыр биз убактан учушубуз керек. Күзгө чейин азыр бул Жалал Абадта бир эле көчө эмес да. 6-7 көчө бар. Ошонун баарына успеть этишибиз керек. Бул маселе боюнча Жалал Абад шаардык мэриясынан так жооп ала албадык. Ошол эле учурда Жагалмай жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги менен да байланыша албадык. Ачык булактарда аталган ишкананын учурдагы директору Рыскулбек Зайырбеков деп көрсөтүлгөн. Дареги боюнча облустун Каракөл шаарында жайгашкан. Негизи мамлекеттик курулуштар үчүн жарыяланган тендерлер портал ачылгандан соң гана жеке тараптардын сунуштарын кабыл ала баштайт. Андан соң түзүлгөн комиссия ылайыктуу сунуш берген компания менен келишим түзгөн соң гана жумуш башталышы керек. Бир коррупциялык жанагыларга ой келет да. Значит, булар заранее билет, барбир биз утабыз, биз жасайбыз, кыла берели, баштай берели дегенчи. Эми ошондой бир ошондой ой келип кетет. Билиш керекпиз, ким кылып атат, эртеңки күндө кимге арыз жаман болуп калса жолдор, Чеховага окшоп, Шопоковага окшоп жаман салынып калса, кимди үстүдөн арызданышыбызды билиш керекпиз. Эми эң негизги биринчи ойго келген кемчиликтер ошол. Эскерте кетсек, Пушкин көчөсү 2019 жылы толук кеңейтилип тапшырылган. Ал учурда көчөнү 2 тарапка кеңейтүү, жарыктандыруу, жашылдандыруу жана тротуар салуу жумуштары бүткөрүлгөн. Бирок курулуш иштери сапатсыз болгону ошондон бери эле көтөрүлүп келген. Быйыл бул жолду оңдоого Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун ичинде каралган. Анда бул жолдон сырткары Ленин, Манас, Байзаков көчөлөрү реконструкцияланат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.